Ассалаумалейкум, туғандар. Біздің кезектегі ұна Chevrolet Spark үлгісіндегі ұна. Ушул ұна сатылады туғандар. Ош шарында. Шығарылған жылы 2016 жылды. Bir көлемдегі бензинмен жүрүүчү ұна. Унаның бардық деталдары алмашылған емес, родной краскада. Унамен кененирээк таныштырып өтөлү. Бұл унаның окшоштугу Kia Morning деген уна бар. Ошого уналарга окшош болот негизи. Кореядан келет көбүнчөсү бизге. Салондар ушундай кожный салондо. Артқы салондардагы кожадан. Артында мына парктрониктер бар, жана камерасы бар. Багажы өзүнө жарашыктуу, чакан багажник. Чоң деп айта албайм. Азыркы шаардагы Ош жана Бишкек шаарындагы жол тыгыны, жол парковка маселесинде бул аябай ыңгайлуу. Муну любой кез келген жерге токтотсоңуз арты чыкпайт. Чоң местаны ээлебейт. Каалаган жериңизде токтотуп кете бересиз. Тугандар, биз дагы бир айта кетчү нерсе. Дал ушундай уналарды биз Кореядан түз Кыргызстанга алып келип берүү кызматын менен алектенебиз. Ушул уналардын Кореядагы баалары эң арзаны. $2700 башталат Кореядагы баасы. Общий чыгым эсептеп келгенде базар баасынан бир топ арзан чыгат. Ошон үчүн заказ берсеңиздер да болот. Kia Morningке салыштырып турган болсок, бул унанын коробкасы вариатор болот. Вариатор болгон эсебинен бул уна Morningке салыштырмалуу экономичный болот. Бул унанын баасы канча ана? Бул унанын баасы даяр, Кыргыздан алынган даяр уна. $75. Торт бар. Чалып, эс менен байлашып жүрсөңүздөр болот. Мына Ош шаарында. Бул уналар жөнүндө, мотор жөнүндө, ходовой жөнүндө, запчастар жөнүндө айта кетсеңиз. Запчастар бул унанын аябай кенен, айрыкча Ош шаарында бул сүйүп айдашат. Унанын запчастары кенен проблема жок. Кореядан келген уналардын запчаст жагынан эч кандай көйгөй жок. Себеби Кореяда жума сайын авиа каттам менен карго каттап турат. Каалаган машинаңыздын тетиктерин бир жуманын аралыгында алдырсаңыздар болот. Бул унага запчасттар проблемасы жок. Мен ушуну байкадым, ушул Chevrolet Spark, Kia Morningтердин аркы сидениясы жок, грузовойлор ham болот экен. Ошолор жөнүндө тагыраак айтып кетсеңиз. Ооба, бул унанын арты грузовой болот. Буну Кореяда көбүнчөсү доставкада ар кандай фирмалар иштетишет. Ал уналар салыштырмалуу арзан жүрөт, аябай арзан жүрөт Кореяда. Почти бекер келет экен да? Бекер келет деген сөздөн алысмын. Акчага келет. Сиденьяларын салып, ушундай кылып даярдап минсе болот. Кыскача маалымат айта кетсем, бул уна Кыргызстанда 1 жыл жүргөн. 4 дөңгөлөктөн липучка, жаңы дөңгөлөктөр салынган. GoForum деген кытайскийдин эң жакшысы. Унанын пробеги 127 000, бүт родной краскада экен. Кааласаңыздар келип талшын менен текшерип, өзүңөр карап, любой устага апарып көрсөтсөңүздөр болот. Машинанын технический состояниясы жагына в общем сөз жок, законный. Şu баса баягы айтып кеткендей $7,500 отат. Аз-маз торку бар экен. Машина Кыргызстанда жүргөн. 1 жыл жүрдү болгону. Өтө таза айдалган экен. Салондорун бир өз көрсөңүздөр. Эгер ушуга окшогон унаны под заказ деле алып келип беребиз, почти ушундай эле бага түшөт да. Мисалы азыр мынага мындайча айтканда şu $400-500 кошуп эле айтып атат. Негизи. Ошол. Тугандар, номер калтырып кетебиз, байланышып бересиздер. Машина заказ керек болсо ham под заказга любой автоуна, жеңил уна, техника, грузовойлор деле алып келип беребиз. Мына азырет таксыр деген болот.